44 bab. Жабон мардиликтин салты жана жөрөлгөлөрү жөнүндө. Уулум, сен жабон марди сыяктуу жүрөм десең, а дегенде жабон марди деген эмне экенин жана анын кандайча пайда болгонун билип алгын. Билсең, адамга мүнөздүү 3 касиет бар. Менде бул 3 касиет жок деген бир да адамды таппайсың. Теңирим бул 3 касиетти саналуу гана адамга бергени менен акылман, акылсыз жана акылдуу үчөө тең бул касиеттер бизде бар дешип, ал үчүн Алла Таалага алкыш айтышат. 3 касиетке ээ адамдарга Алла Таала өз ыкыласын бөлүп өзгөчөлөп койгон. Ал касиеттердин биринчиси акыл эс, экинчиси чынчылдык, үчүнчүсү адамгерчилик. Сен жабон мардиликтин маани мазмунуна көңүл бурчу болсоң, акыл эстүү, чынчыл жана адамгерчиликтүү болууга умтулган ар бир адамдын ниети ааруу экенин унутпа. Себеби бул 3 сапаттын бири да жок, бир да жан болбойт. Бирок өлүмсөктүк, наамалык жана туруксуздук көпчүлүк адамдардын баалуу 3 сапатка жетүүсүнө кедерги болот. Жараткан адамдарды ар кандай бөлүктөрдөн бир бүтүн кылып жаратты. Аны макрокосмос дейсиңби же микрокосмос дейсиңби, баары бир. Анткени адамдын денесинде табияттагы энергиянын, ааламдын, жылдыздардын, материянын, элементтердин, форманын, жандын жана акыл эстин бөлүктөрү бар. Мунун баары өз ара байланышпаган, деңгээли боюнча айырмаланган өзүнчө дүйнө. Адам мына ушул түрдүү дүйнөдөн куралган бир бүтүн. Жараткан мунун баарын бири-бирине бириктирип, байланыштырып койду. Сен өзүң көрүп тургандай, бул кең дүйнөдөгү асман мейкиндиги, жылдыздар жана табигый күчтөр мазмуну боюнча ар башка болгону менен өз ара байланышып турат. Мисалы, от жана суу бардык сапаттары боюнча бири-бирине карама-каршы. Жер менен аба да ошондой. Ал эми жер суу менен отко арачы болуп, аларды байланыштырды. Жер кургак зат катары от менен, муздак зат ирети суу менен байланышат. Суу муздак зат катары жер менен байланышса, жумшактыгы жагынан аба менен, аба жумшактыгы боюнча суу менен, жылуулугу боюнча от менен, ал эми от субстанциясы боюнча эфир менен, эфир жалындап күйгөнү жагынан жылдыздардын жана ааламдын падышасы күн менен, күн субстанциясы боюнча материя менен байланышат жана материя ага таасир этип да турат. Себеби күн 5-чи элементтин субстанциясы. Материя эң жогорку эманациясы боюнча адамдын жаны менен, а жан өзү акыл эс менен байланышта. Ошентип пассивдүү кубулуштар материя жана потенция аркылуу активдүү кубулуштар менен байланышты. Эгер пассивдүү кубулуштар активдүү кубулуштардан ортодо пайда болгон катнаш аркылуу материя жана потенция алып турушпаса, кыйроого учурайт. Ошондой эле активдүү күчтөр ортодогу байланыш аркылуу асман мейкиндигинен, асман мейкиндиги материядан, материя жандан, жан акыл эстен, материя жана потенция алат. Болбосо кыйрап калат. Андан аркысын буга окшоштуруп ой калчап түшүн. Адамдын денесинде караңгыдан жана оорундуктан чогулган нерсенин баары табигый күчтөрдөн жыйналды. Тулку келбети, бети, жаны, күч-кубаты, кыймылы асман мейкиндигинен чогулду. Дененин 5 сезими — угуу, көрүү, жыт билүү, даам билүү, сезүүсү материядан чогулду. Ал эми руханий сезимдери, эс тутуму, чечим чыгаруу, ойлонуу, элестетүү жана сүйлөө жөндөмү жандан топтолду. Кишинин денесиндеги эң улуу касиет адамгерчилик, акылмандык, өсүп жетилүү жана ийгилик денедеги жогорку акыл эстин эманациясынан жаралды. Бул касиеттин негизи акыл эс. Демек, дене жаны болгон үчүн жашайт. А өмүр үчүн жан тирүү болуш керек жана жан акыл эс барында жашайт. Эгерде кимдин денеси кыймылдаса, ал денеде сөзсүз жашоо бар болуш керек. Ким сүйлөсө, сөзсүз анын жаны бар болуш керек. А жан бар жерде сөзсүз акыл эс да бар. Бул бардык адамдарга тийиштүү касиет. Бирок дене жана жандын ортосунда илдет пайда болгондо,
Тең салмактуулук байланышы бошоңдойт. Жандан денеге кубат, башкача айтканда жанды кыймылдатчу кубат келбейт. Кимдир бирөөнүн өмүрү менен жанынын ортосунда байланышка форма оордук кылса, анын жанынан өмүрүнө кубат, башкача айтканда беш сезим келбейт. Кимдин жаны менен акыл эсинин арасына караңгылыктын жана түшүнбөстүктүн көшөгөсү тартылса, анын жаны акыл эсине ой жүгүртүүнү, чечим кабыл алууну, адамгерчиликти жана чынчылдыкты жибербей калат. Эне акыл эссиз жана адамгерчиликсиз болбойт. Бирок эманация руханий баюуну токтотуп салат. Умтулуу болсо да мазмун болбойт. Ошондуктан дүйнөдө адамгерчиликке умтулбаган эч ким жок. Бирок сен уулум башкаларга окшош болбогонго тырыш. Мазмуну жок доомат кылба. Баш аягы мазмундуу адам болуу үчүн жана жогорку эманацияны үйрөнүп түшүнүү үчүн ички дүйнөңдү ачык карма. Уулум, билип ал, даанышмандар адамгерчиликтен жана акыл эстен сөз жүзүндө фигураны жасашты. Бул фигурада денеси, жаны, сезими жана адамгерчилик сыяктуу руханий сапаты пайда болду. Алар бул фигуранын денеси Жабон Марди, жашоосу чынчылдык, жаштыгы акылмандык, руханий маңызы касиети деп айтышты. Үлүшүнө дене тийген топко аярлар, аскерлер, базар адамдары кирип, аларды Жабон Мард деп аташты. Энчилерине дене жана жан тийген топ тышкы илимдин ээлери жана жарды суфийлер. Аларды элде аңдап түшүнгөндөр жана моюн сунгандар деп аташты. Үлүшүнө дене, жан жана сезим тийген топто акылмандар, пайгамбарлар, оолуялар бар. Аларды эл ичинде жеткен даанышмандар деп эсептешет. Периштелердин энчисине дене, жан жана касиет тийген. Ал эми адамдардын ичинен бул касиет пайгамбарларга тийген. Ошентип чыныгы байланышты билчү болсок, пешенесине Жабон Марди болуу ырыскысы жазылган адамдар, өкүлдөр тобу менен байланышкан. Жабон Мардинин негизги 3 нерседен турат. Биринчиси эмне сүйлөгөн болсоң ошону жаса, экинчиси чындыкка каршы иш кылба, үчүнчүсү сабырдуу, чыдамкай бол деп айтылат. Анткени Жабон Мардиге тийиштүү бардык касиеттер ушул 3 сапатка негизделген. Уулум, бул сага кыйын болсо, сен аны билүүң үчүн бул 3 касиетти береги топторго бөлөм дагы, ар биринин маани, мазмунун жана чен өлчөмүн аныктап берем. Кыстырма. Билгин, изги аяр, бир нече асыл сапаты бар аяр, ал тайманбас жана эр жүрөк, акылман, ак дил, ар бир иште сабырдуу болуп, айткан убадасын бекем кармайт, эч кимге жамандык кылбайт, досторунун пайдасы үчүн өзү чыгым тартканга даяр, туткундарды кемсинтип кордобойт, жардыларга жардамын аябайт, кара мүртөздөрдүн жаман ишти жасашына жол бербейт, чындыкты сүйлөйт, чын кепти угат, ар бир адамды татыктуу баалайт, нан жеген жеринде жаман ишке барбайт, жакшылыкка жамандык менен жооп бербейт, жакшы сөздөрдү сүйлөйт, жаман иштин жакшы жагын көрө билет. Эгер кунт коюп байкасаң, мына бу икаяда айтылгандай, мунун баары мен айткан 3 нерсеге барып такалат. Икая. Кухистанда аярлардын бир тобу чогулуп сүйлөшүп отурган экен. Сырттан кирген адам салам айтып, мен Мерванын аярлары жиберген чабарманмын. Алар сиздерге саламын жолдоду. Кухистандагы баланча түгүнчө деген аярларга айтып баргын дешти. Бизде сурообуз бар. Эгер ал суроого туура жооп берип, ага биз канааттансак, биз силерди өзүбүздөн улуу деп тааныйбыз. А натура жооп берсеңер, биз силерден улуубуз деди. Мербалык аярлар суроону айт дешти. Айткылачы, асыл зат жана нарксыз деген эмне? Асыл зат менен нарксыздын айырмасы эмне? Эгер жолдо отурган аярдын жанынан кимдир бирөө өтүп, андан көп узабай аны өлтүрөм деген кылыччан башка бирөө өтүп баратып, аярдан бул жолдон бирөө өттүбү деп сураса, аяр кандай жооп бериш керек? Эгер көрдүм деп айтса, чагым болот, көрбөдүм десе калп болот. Антип да, минтип да айтуу аярга жарашпайт, деди чабарман.
суроону уккан Кукистандын аярлары бири-бирин тиктеп мелтиреп отуруп калышты. Ошондо алардын ичинен Фазил Хамадани деген адам туруп мен жооп берем деди эле аярлар айт дешти жабыла. Асыл заттыктын негизи эмне айтсаң ошону жасоо. Асыл заттык менен нарксыздыктын айырмасы сенин сабырдуулугуңда. Ал эми аярдын жообу мындай. Ал отурган жайынан бир кадам жылып туруп, мен бул жерде отургандан бери эч ким өткөн жок десе чындыкты айткан болот. Сен уулум бул сөздөрдү билип алсаң, асыл заттык эмне экени сага айкын болот. Аскер адамдардын өзгөчөлүгү. Биз жогоруда аярлардын асыл заттыгы жөнүндө кеп кылдык. Аскерлер да сөзсүз түрдө өздөрүн аяр сыяктуу эле түгүл андан мыкты көрсөтүшү керек. Себеби аскерий наам бул аярлыктан да бийик даража. Ошон үчүн аскерий адам дагы жоомарт, меймандос, март, асыл зат, кийими таза жана жакшы каруу жарактуу болушу лазим. Бирок аялдарга жакындык, өзүн өзү сүйүү, кызмат кылууга даяр туруу жана чогоолдук аскер адам үчүн жакшы сапат болсо, аяр үчүн кемчилик. Базар адамдарынын асыл заттыгынын өз шарттары бар. Ал жөнүндө кол өнөрчүлөр жөнүндөгү бапта кеп кылганбыз. Уламалардын өзгөчөлүгү. Адамгерчиликтин келбетинен денеге жана өмүргө татыган адамдар, биз мурда айткандай, алар диний илимдин ээлери жана жарды суфийлер. Алардын асыл зат касиети деп билими жана топуктугу айтылат. Бул адамдар ашыкча асыл зат болушат. Анткени асыл заттык фигуранын тулку, чынчылдык жашоосу. Аларда жашоо, башкача айтканда, чындык бар. Андыктан бул адамдарга дайыма сылык мамиле жаса. Себеби асыл зат уламалар диний таанып билүүнүн ээлери. Бул касиетке ээ адамдар топуктуу сүйлөшүп, өздөрүн ийге тутушат. Ошондой эле алардын жүрүм-туруму да ийги. Динге алар жан дили менен берилип, эки жүздүүлүктөн алыс болушат. Эч качан эч кимге ачууланышпайт. Жашоодо да куйтулук кылып, эч кимдин сырын ачышпайт. Жубайлар ажыраша турганын ант берип тастыктамайынча фатва чыгарышпайт жана фатва менен адамдарды омуроого алышпайт. Эгер кимдир бирөө кандайдыр бир жаңылыштык кетирсе, аны түзөтүүнүн жолун билишет жана бакырлык кылбай эле жаңылыш ишти кантип түзөткөндү үйрөтүшөт. Өз ишенимин жашоонун орозгерлери үчүн сатпайт. Ириасат, аскет, бакыр жашоосун элге шардана кылбайт. Атак даңктуу болса да күнөөлүгө күнөөсүн айтып эл алдында басынтышпайт. Эгер кимдир бирөөгө кеңеш берчү болсо да элден купуя беришет. Анткени эл алдында кеңеш айтуу бул кемсинтип басынтууга тете. Алар эч качан кимдир бирөөнүн канын төккөнгө даап барышпайт жана кимдир бирөө өлүмгө татыктуу экенин билген учурда да аны өлтүрүүгө уруксат да беришпейт. Анткени өлгөн адам кайра тирилбейт. Алар башка багыттагы адамды каапыр деп айтуусу шарт эмес. Себеби каапыр бөлөк багыт эмес, бөлөк ишеним. Өзү билбеген китептерди жана илимдерди чамбайт. Ага белгисиз нерсени туура эмес деп да айтпайт. Адепсиз ишке даабайт жана жараткандын жакшылыгынан үмүт үзбөйт. Бул айтылган касиеттерге ээ ар бир фатвачы жана момун адам да, Жабон Марди да. Суфийлердин касиеттери. Суфийлердин шарты, эрежеси жана асыл заттыгы жөнүндө алардын Кашкөй устаттары өзгөчө устат Ибан Абул Касым Абдал Карим Кушайри суфизмдин эрежелери жөнүндө кайрылуу деген китебинде, Шейх Абул Хасан ал Мухаддаси пакизалык жөнүндөгү эмгекте, Абу Мансур ат Димишки улуулук деген китебинде, Али Бахти баардык далилдөө жөнүндөгү эмгекте кеңири жазышкан. Эреже башка шейхтердин китебинде жазылгандыктан мен бул китепте тарикаттын эрежесин толук жазбаймын. Анткени бул китепти жазуудагы менин максатым сага кеңеш берүү жана сен үчүн ийгиликке жетүү. Лекин тарикатты жазган адамдарга кокус кездешип калсаң, сен аларга жана алар сага жат чоочун болбосун деп мен алардын ысымдарын атап кеттим. Мен сага бул адамдардын асыл заттыгынын өзгөчөлүгү жөнүндө кеңири жазам. Анткени башына түшкөн кайгыны алар таза жана такыба
кабыл алганга умтулушат. Бир да адам анча кайгы муңга дуушар болбойт. Алар өздөрүн элдин эң мыктылары деп эсептешет. Угушумча бул жолду биринчи болуп Узейир пайгамбар ачкан экен. Жаткан жери жайлуу болсун. Ал өз заманында ушунчалык аруу, пакиза жашап өткөн экен деңиз. Жөөттөр аны Кудайдын баласы деп аташыптыр. Ооздоруна топурак. Менин угушумча пайгамбардын доорунда киркесин берген 12 суфия адамы болуптур. Пайгамбар аларды өтө сыйлап тез-тез купуя сырлашып турчу экен. Ошон үчүн бул адамдарга асылзат болуу башкаларга салыштырганда татаал болгон. Алардын асылзаттыгы эки түргө бөлүнөт. Бири бакыр сопуларга таандык, экинчиси сүйүшкөндөргө. Мен бул экөөнө тең токтолоюн. Эгер билсең, нукура дербиштик бар дүйнөдөн кол жугуу, анткени мүлктөн баш тартуу жана Алланын бирлиги жөнүндөгү окуу суфизмдин түпкү маңызы. Икая. Мен укканга караганда бир курдай эки сопу жолдо баратыптыр. Бирөөсүнүн жанында сокур тыйыны жок экен, экинчисинде 5 динары болот. Жакыр сопу кайда барбасын тайманбайт. Өзүн коопсуз сезет, коркунучтуу жайларда камырабай уктайт, көңүлү каалагандай шатма-шат жүрөт. 5 динары бар сопу түнкүсүн коркуп уктабайт, бирок шеригин таштабайт. Алар кыдырып жүрүп өтө коркунучтуу 9 жолдун тоонундагы кудукка келишет. Акчасыз сопу тамак жегенден кийин ширин уйкуга кирет. Акчалуу сопунун уктаганга жүрөгү даабайт да өзүнчө эмне кылсам. 5 алтын динарым бар. Бул жер коркунучтуу жай болсо, сен уктап калдың, а менде уйку жок. Уктай да албаймын, кетип да кала албайм деп күбүрөнөт. Муну эшиткен пулсуз сопу 5 динарыңды мага бер десе, шериги динарды берет. Ал динарды кудукка ыргытып жиберет да, эми сен кутулдуң, тынч укта же отур. Жардынын сепили жез деген дептир. Ошентип бардык шейктердин аныктоосу боюнча суфизм 3 нерседен турат. Мал, мүлкү жоктук, өзүн Кудайга тапшыруу жана бекем ишеним. Эгер сен баарына бир көз менен карасаң, жамандыктан алыс болосуң жана бардык иштерде сага тоскоолдук болбойт. Себеби сен тарикаттын маңызына жеткенсиң. Ошондуктан дербиш ар дайым Кудайга моюн сунуп, ойлорун бир тууганы жана өзүнөн башка эч бир агайындерине ачпоого тийиш. Бир тууганын кызганышы дайыма эмне үчүн менин бир тууганым менден жакшы эмес деген суроого багытталып, өзүн сүйүү жөнүндөгү ой анын башында болбош керек. Анын жеке максаты да болбоого тийиш. Жеке кызыкчылыгына чекит коюп, бардык нерсеге көңүл кош жана баарына канаат деп кароосу лазим. Эч нерсеге экиленип карабоого тийиш. Өз көз карашынан, бүтүмүнөн жана күмөнсүйлөрүнөн баш тартышы шарт. Бүтүм чыгарбоо бул барды тастыктоо эмеспи? Ага эч ким каршы болбойт. Анткени чындыктын маңызы эканчылыкты таануу. А чынчылдыктын маңызы карама каршылыкты таануу. Уулум, билгин. Бул нерсе акылга сыйбаса дагы ага ынаса болот. Сен нукура чынчылдыкты билген соң, аны таанба жана ага ишенбе. Себеби чынчылдык не акыл менен, не күч менен жүрөгүңө салчу кубулуш эмес. Чынчылдык денеңе теңдессиз жана даңктуу Кудайдын табириги катары гана орнотулат. Дербиш дүйнөгө чын дилинен карайт, анда коркуу адаты болбойт. Анын ички жана тышкы дүйнөсү окшош. Дербиштин жүрөгү жалгыздык жөнүндө ойлонуудан бош болбойт. Бирок ойдун жалынында алоолоп кетпес үчүн шашпай ойлонгонду оң көрөт. Анткени тарикаттын жолдоочулары ой жүгүртүүнү от деп таанышты. Суу ал үчүн сооротуучу катары нерсе. Көңүл жубантуунун каражаты катары мамиле жасашат. Эгер дербиш ырдабаса жана китепти обонго салып окубаса, ал дайыма ойдун отунда алоолоп күйөт. Ким жалгыздык жөнүндө ойлобосо, ага музыка менен ырды укканга болбойт. Анткени ого бетер маанайы чөгөт. Шейх Ахи Зангани өмүрүнүн акырында музыкага тыюу салып мындай дептир. Музыка суу от бар жерге керек. Сууну сууга куйгандан суу ылайланып, түбүндө кум ташы көбөйөт. 50 адамдын бирөөнүн колунда оту бар болсо, бир адам үчүн 49 адамды көөлөп ыштагандын кереги жок. Биреги бирөөдөн чыдамкайлыкты,
Калган 49 адамдан чынчылдыкты талап кылуу мүмкүн. Эгерде дербиштин жан дүйнөсү руханий тарбия көрбөсө, жок дегенде тышкы форманы толуктап туруусу үчүн сырткы тарбиясы болушу зарыл. Ошентип ички көрөңгөсү болбосо тышкы формага көрүк берип турсун. Дербиш такыба, сөзгө уста, бирөөгө жамандыгы жок, кемчиликти жаап жашырган, момун, кийим кечеси таза болуп, анда саякаттоо жана конуп түнөө үчүн дербишке зарыл асаба, кесе, комура, жайнамаз, желпигич, тарак, ийне жип, тырма калчу, маки сыяктуу буюмдары түгөл болууга тийиш. Ал кийим кечесин тигүүгө жана жууганга муктаж болбой, тескерисинче агайындерине бул эки кызматты көрсөтүүсү абзел. Дербиш жер кезгенди жакшы көрүш керек, бирок сапарда жалгыз жүрбөсү шарт. Ал сыйынтканага жалгыз кирбөөгө тийиш, анткени жалгыздыкта күнөө иштер жасалат. Сыйынтканага киргенде эч кимди максатына, жан жаркынына жеткирбөөгө тырышпас керек. Башкача айтканда жыргалга батышына жолтоо болбош керек. Дербиш адегенде сол бутун чечип, кийингенде оң бутун биринчи кийүүгө тийиш. Белине кур курчанып алып, алдыга чыкпаш керек. Жайнамазын каерге салса, ошол жерге отурушу лазим. Отургандан уруксаат алып туруп, 2 ракат намаз окуйт. Сыйынтканага киргенде жана чыкканда салам айтабы же коштошобу маанилүү эмес. Бирок эртең менен амандашканды унутпоого тийиш. Дербиш жакшы адамдар менен жүрүп, тыюу салынган иштерден этият болсун. Эгер көз ачылып, жан жаркынына жетишпесе, агайындер сыйлап, жакшы көрүүсү үчүн жан жаркындын сөздөрүн жаттап алса, ханакада дагы көп болууга мүмкүндүк алат. Эч кимге таңуулап мамиле курбасын, улууларды урматтасын. Анткени улууларды урматтоо зарурат милдет, сүйлөшүү зарурат эмес. Эмне гана жасабасын, жамааттын макулдугу жана буйругу менен жасасын. Эгер жамаат аны жемелесе, күнөөсүз болгон учурда да каршы сүйлөбөсүн, кечирим сурасын жана жазалансын. Өзү жок жерден сынга кабылбас үчүн адамдарга ашыкча сын такпасын. Көп убактысын жайнамаз үстүндө намаз окуганга арнап, базарга ашыкча барбасын. Зарылдыгы жок туруп, кайсы бир ишти жасагысы келсе, же өзүнчө бир иш бүткөрүүнү кааласа, жамааттын уруксаты менен гана жасасын. Чепкен кийсе же чечип койгусу келсе, жамааттан же жамаат аксакалынан уруксаат сурасын. Жайнамазда бутун кайчылаштырып же бир нерсеге жөнөнүп отурбасын. Адамдардан жашынып алып, кыркасын тытпасын. Адамдардан жашынып, бир бадамда жебесин. Себеби бул пастык саналат. Буюмдарды тышкы белгиси боюнча атабасын жана жамаат кандай айтса, ошондой атасын. Жамаат ичинде көп сүйлөбөсүн. Башкалар кыркасын кийсе, ал кийсин, чечсе, ал да чечсин. Колунан келсе, эч кимдин кыркасын барча кылып кеспесин жана тамак ашты жыйнабасын. Анткени бул эки иштин ар ким эле аткара албагандай өз шарты бар. Шарты келип турса, дайыма колун жуусун, бутун бөтөн бирөөнүн жайнамазына же кыркасына койбосун. Жамаат ичинде шашып баспасын. Тияк бияка өтө бербесин. Бирөөнүн ордуна отурбасын жана таарынчак болбосун. Суу ичкенде кыркасын жыртканда же башын ачканда ордунан турбасын, эч ким менен сүйлөшпөсүн, керексиз бийге түшпөсүн. Денесиндеги кийими жыртылса, ошол замат чечип, аксакалдын алдына койсун. Эгерде дербиш аны жемелечүү же мактачуу болсо, анын сөзүнө ыраазылыгын айтып, бир нерсе сунуш кылсын. Дербиш ага кырка берсе, тийиштүү сөздү айтып, өөп туруп кайтарып берсин. Эгер дербиш үчүн кайсы бир ишти бүткөрсө, айталы. Кийим тигип берсе же киринчү болсо, алкышын укпай бербесин. Өзү дербишке осол иш жасап койсо, анысын тезирээк түзөтүп чыгымын кайтарсын. Дербиш ага жакшылык кылса, тез алкышын айтып, тийиштүү сыйын көрсөтсүн. Өзү үчүн мүмкүнчүлүгү болуп турса, өзгөчө дербиштерден эч нерсе талап кылбасын. Исфахандыктар өздөрү талап кылганы менен башкаларга тиешелүү сый көрсөтпөйт. Хорасандыктар талап да кылбайт, сый да көрсөтпөйт. Табарастандыктар да ошондой. Парс эли талап да кылат, берчүсүн да берет. Угушумча суфизм обол Парста пайда болгон.
Derbiş жаш кезинде эмгекти кенч деп санап, карыганда жайбаракат турмушка өтүш керек. Көпчүлүктү күттүрбөө үчүн тамак маалында дасторкондон узакта жүрбөш керек. Колун тамакка биринчи сунбашы керек. Үлүшүн биринчи жеп бүтпөстөн эл менен чогуу жегени жөндүү. Ырыскысына тийгенден көптү каалабашы жана уруксаты жок, эч кимге өз үлүшүн бербеши керек. Ооруп калып тамак жей албаса, дасторкон салынганга чейин кечирим суроосу лазим жана тамак үстүндө сүйлөбөөгө тийиш. Эгер орозо тутуп жатканда алына тамак коюлса, орозо экенин айтпастан тамакты жеп, орозосун бузса болот. Дааратты эби менен алып, жай намазды тепсебөөгө тийиш. Ар кандай жөрөлгө болсо эле даарат ала берген жарабайт. Суфилердин асыл заттыгынын шарты ушу мен айткандай. Сүйүшкөндөрдүн шарты алар суфилер сүкүт салып, зикир чалып, агырганда айткан сөздөрүн танбайт, мазмунун түшүндүрүп берүүнү сурайт. Сопулардын кемчилигин аларга ашык болгон жан изгилик катары эсептеши, мисалы ишенбөөчүлүгүн алардын ишеними деп билүүсү шарт. Алардын сырын эч кимге айтпоого тийиш. Жасаган жакшы иштерин колдоп, татыксыз иштерин оңдогонго тырышуу керек. Сопуларга баратканда таза кийинип, аларга изаат көрсөтүп отуруусу, вактысына туш келип калса кырканы сыйлап кийүүсү, жерге таштабай башына жазданып жатуусу жана балит ишке пайдаланбоосу керек. Сопулар кыркасын чечсе, ал да кыркасын чечсин. Алар ага берилген кырканы тамашалап чечишсе, аны убада сөзгө же гүл азыкка сатып алып, чекесин тийгизип өпкөндөн кийин ээсине кайтарып берет. Эгер кырка чыр-чатак учурунда жерге түшсө, чатак аралашпасын жана пирдин эркине койсун. Сопулар талашып тартышып жатканда алардын үстүнө кирбесин. Ак окус кирип калса, четке отуруп чырга аралашпасын. Алар өз чатагын өздөрү басышсын. Суфилердин арасында намаз убактысы келди же тургула намаз окуйлу деп айткандай Кудайдын өкүлү жок. Эч ким аларга Кудайга табын деп мажбурлабайт. Себеби алар буга муктаж эмес жана эч ким аларга мындай буйрук бере албайт. Сен сопулардын арасында көп күлбө, кабагыңды да салба. Андай адамды туфлей деп аташат. Эгер ширин даамдык тапсаң аз экенине карабай, сопуларга бергин жана куру кол келе албаганыңды айтып, даамдыктын аз экени үчүн кечирим сурагын. Таттуу жеген суфилерге көбүрөөк жарашат. Ажайып ай чырайлуу сулуулугуң, суктаткан кары жашты ажарың ай. Эриниңдин шириндиги сопулардын жакшы көргөн халвасындай. Сен ушундай адам болсоң, суфилердин досунун бардык милдеттерин аткарасың. Бул суфилердин досторунун айкөлдүгүнүн жана чынчылдыгынын эрежеси. Адамгерчиликтин фигурасынан өз энчисине тулку, дене, өмүр жана сезим, башкача айтканда асыл заттык, чынчылдык жана акылмандык тийген адамдар алар пайгамбарлар. Бир адамда береги 3 касиет тең болсо, ал албетте пайгамбар же данышман коргоочу. Себеби анда физикалык да, руханий да сапаты бар. Физикалык сапат чынчылдык жана билим. Руханий сапат акылмандык. Сага акылмандыктын билимден жогору коюлуусу жана акылманды билимдүүдөн жогору бааланышы түшүнүксүз болсо, түшүндүрүп берейин. Себеби билим марифат деген перс тилинде аңдап билүүнү түшүндүрөт. Аңдап билүү деген сенин билген нерсеңди терең түшүнгөнүңдү билдирет. Акылмандык, дониш, персче билим деген демек сен таанышты жана бейтаанышты, анын жакшы жана жаман сапаттарын билүү үчүн сага тааныш жана жат жактары боюнча ажыратып каласың. Билимиңдин толук экени 5 нерсеге: эмне, кандай, канча, эмне үчүн, башкача айтканда, сен эмнесиң, сен кимсиң, эмне үчүн сенсиң, сен канчөсүң деген суроолорго байланыштуу. Сен эмнесиң деген суроого мен баланча түкүнчөнү, анын эмне же ким экенин билем деп жооп бересиң. Бул билим жаныбарларда да бар. Анткени алар жечү тамагын, балдарын адам сыяктуу эле таанып билишет. Бирок адамга акылмандык кошулгандыктан ал эмне, кантип, кандайча, эмне үчүн деген суроолорго да жооп бере алат. Мисалы, жаныбарлардын жайытына өрт коюп жиберсе, алардын башы отко тиймейинче ал жерден кетпейт. Себеби алар оттун кандай болоорун билишпегендиктен анын эмне экенин туйбайт.
Адам болсо оттун эмне жана кандай экенин байкайт. Бул акылмандыктын билимден жогору турганынын далили. Мен ошон үчүн ким жеткен даанышман болсо ал пайгамбар экенин, биз жаныбарлардан канчалык жогору турсак, пайгамбарлар бизден ошончолук жогору экенин айтканмын. Жаныбарлар зат же кубулуш жөнүндө эмне деген гана билимге ээ болсо, адам андан башка дагы канча жана кандай деген суроолорду билет. Жөндөмү адамдан да өнүккөн пайгамбарлар кантип, канча жана эмне үчүн деген суроолорго дагы терең жооп берет. Жаныбар оттун денени күйгүзөрүн гана билсе, адам от кандай күйгүзгөнүн, а пайгамбар эмне, кандай жана эмне үчүн күйгүзгөнүн, эмне себептен ал ысыкты бөлөрүн да билет. Эң акылкөй адам теңдессиз айкөл болот. Ченемсиз айкөлдүк анын билиминин тереңдигинен. Пайгамбарлар гана ченемсиз билимдүү болушат. Пайгамбарлардын руху чексиз. Анткени адамдарда пайгамбардан артык касиет жок. Демек адамгерчиликтин фигурасын тулку денеге да, жанга да, сезимге да, касиетке да пайгамбарлар гана ээ боло алышат. Ырас эле кимде адамгерчиликтин бардык сапаттары бар болсо, аны аруу, таза деп гана сүрөттөө мүмкүн жана андан өйдөдөгү теңдессиз жараткан ага окшош болот. Андай таза адам сүйлөшүү, сөз жана тажрыйба аркылуу аңдап түшүнөт жана билет. Ким мындай тазалыкка ээ болсо, ал өзү менен өзү баарын өзүнөн алып, өзү аркылуу өткөрүп жашайт. Анын суусу таптаза, максаты жеке өз кызыкчылыгы менен изденүүсүн көздөбөйт, коркууну билбейт, өзүн өзү жубанып сыймыктануудан жана ички карама каршылыктан алыс. Анын реалдуу дүйнөсү, бытиеси өлүм менен бүтпөйт. Өлүмү акырат дүйнө аркылуу түбөлүктүү жана реалдуу дүйнөдө өмүр сүрөт. Тазалыгы жагынан чексиз таза болот. Ал өзүн өзүнөн тыш дүйнөдөн туруп көрөт. Өзүнөн тыштагы өзүн өзү жок көрбөйт. Ал мазмунду маанисинен ажыратып карайт. Ошон үчүн бул адамдардын даражасы улуу болсо жана урмат сыйдан ажырап калса, мунусу да жөндүү. Эй уулум, ошентип кандай гана болбо, дүйнөнүн сүймөнчүлүгү болуу үчүн алдыда болууга жана асылзаттыкка жетүүгө аракеттен. Кайсы гана даражада болбо, асылзаттыктын жолуна түшүүнү кааласаң, этияттыкты унутпа жана дайыма 3 нерсени жабыккырма. Көзүңдү, колуңду жана тилиңди көрөөгө кажети жок, жасоого кереги жок жана сүйлөөгө зарылдыгы жок нерседен. Душманың жана досуң үчүн 3 нерсени ачык карма. Үйүңдүн эшигин, дасторкондун бурчун жана капчыгыңдын оозун. Колуңдан келишинче жалган сүйлөбө, анткени нарксыздыктын негизи жалган сүйлөө. Эгер кимдир бирөө сенин асылзаттыгыңа ишенчү болсо, сен канчалык даңктуу адам болбо жана сага эң кымбат адамды өлтүрүп кетсе, ал сенин эң өчөшкөн жообуң болгон учурда да сага туткунга түшүп, өзүнүн алсыздыгын мойнуна алса, бардык адамдардын ичинен жалгыз сага ишеним көрсөтсө, андан өзүң өлгөн күндө дагы коркпо. Бирок акыркы тамчы каның калганча ал үчүн аракет кылсаң, ошондо гана сен асылзат бойдон каласың. Анан дагы тирүү кезиңде өткөн иш үчүн кек кууба жана чыккынчылыкка барба. Анткени бул эки жосун асылзаттыктын эрежесине сыйбайт. Уулум, билип алгын, бул жол абдан узун. Мен эгер элдин ар бир катмарынын асылзаттыгынын себебин кенен түшүндүрүп айтып берчү болсом, сөзүм көпкө созулуп кетет. Кыскача айтсам, эмне айтсам, анын баары мына бул сөздөн башат алат. Айкөлдүктүн эң жеткен чеги бул менин өз мал мүлкүңдү меники, бөтөндүкүн бөтөндүкү деп башка бирөөнүн дүйнөсүнө көз артпаганың болот. Эгерде сенде бир нерсең болсо, андан башка бирөөлөргө үлүшүн беришиң абзел жана башка адамдар жакшылык кылат деп үмүттөнбөөң зарыл. Өзүң койбогон нерсени алба. Адамдарга жакшылык кыла албасаң, аларды жамандыктан коргосоң, бул эң улуу асылзаттык болот. Ким мен айткандай жашаса, азыркы дүйнө жана болочокку дүйнө ага таандык болот. Мен бул китепте бир канча жолу талап этпөө жөнүндө кеп кылдым. Дагы кайталаймын, эгер сен пейилим тар болбойт десең, эч качан өкүмзар жана кызганчаак болбогун. Ошондо маанайың дайым ачык, жүрөгүң шайыр болот. Ар кандай кайгынын башаты кызганчаактык.
Көк асмандын жакшы жана жаман амалдары кызганчаактык аркылуу адамдарды жеңет. Менин устатым айткан, адам кыраак болуш керек. Бирок асман мейкиндигинин кудурети алдында башын төмөн салуусу жана оозун ачуусу абзел. Бул асмандан ага алсыздык берилсе, аны мойнуна көтөрүү үчүн жана даамдуу тамак тийсе, оозуна салуу үчүн керек. Улуу теңдессиз эгем айткандай, мен эмне берсем, ал жана сыпа адамдардын бири бол. Асман мейкиндигинин кудурети мына ушул эки түрдө гана болот. Эгерде сен бул жолду кармансаң, сенин денең эч качан кул болбойт. Ач көздүккө жүрөгүңдөн орун бербе. Жамандыкка же жакшылыкка кабылба, шүгүрде. Ар кандай даража наамдагы адамдардын баары тең улуу жана теңдессиз Теңирдин кулу экенин, алардын баары Адам атанын балдары экенин, жайы жаннатта болсун, бири экинчисинен кем эмес экенин эсиңде тут. Адам жүрөгүн ач көздүктөн бошотуп, топуктуу жашоону эреже кылып алганда, ал бүтүн дүйнөгө муктаж болбой калат. О уулум, ач көздүктү унутсаң, жашоо сага жеңил болот. Баарына каниет шүгүр десең, жашаган жайың гүл бакка айланат. Мына ушинтип эч нерсеге муктаж болбогон адам, ал дүйнөдөгү эң кадырман жан. Ким адамдарга муктаж болуп, анысын жашырбаса жана алтын күмүш үчүн өзүнө окшош бирөөлөргө кызмат кылууга даяр болсо, ал жеткен бечара жана пас адам. Икая, укканыма караганда бир курук шибили Аллага ырайымдуу болсун. 2 рекет намаз окуу, андан соң эс алуу үчүн мечитке барат. Дал ошол кезде мечитке келген талиптер тамактанып жаткан болушат. 2 бала шибилинин жанына отурат. Алла ага ырайымдуу болсун. Алардын бири байдын, экинчиси бакырдын баласы болот. Байдын баласынын баштыгында нан жана халва, кедейдин баласынын баштыгында наны бар экен. Байдын баласы нан менен халва жеп жатканын көрүп, кембагалдын баласы андан халва сурайт. Ошондо байдын баласы: «Эгер мен сага халва берсем, сен менин итим болосуңбу?» деп сурайт. Бечара бала болом дейт. Анда тигил: «Адегенде сен үргүн, халваны анан берем» дептир. Бактысыз үрөт да байдын уулунун халвасын алып жейт. Бул жорук бир нече жолу кайталанат. Аларды көргөн шейх Шибли Аллага ырайым кылсын ыйлайт. Шейхтин муриттери: «О шейх, сага эмне болду? Эмне ыйлап жатасың?» деп сурашса, шейх айтыптыр: «Карагылачы, ач көздүк жана канааты жоктук адамды эмне кылды? Эгер кедей бала өзүнүн нанына канаат кылып, байдын баласынын халвасын каалабаса эмне болмок? Анда ал өзүнө окшогон неменин ити болмок эмес. Демек уулум, тарки дүнүйө дербишче кечил болсоң дагы, жашоодо улуу жана таза болуу үчүн дайыма баарына канаат кылып тоо де. Уулум, билгин, мен бул китептин 44 бөлүмүндө сага өзүм билген баардык илимдер тууралуу колумдан келишинче айтып бердим. Түркүн нерселерге байланыштуу сага акыл эстен башка да бир аз насаат кеңеш айттым. Мен сага эч качан өзүңдү кыйнап акылдуу бол деп айтпайм. Анткени күчкө салып акылдуу болгонго үйрөнүү мүмкүн эмес. Билгин, акылдын 2 түрү бар. Бири табият берген акыл эс, экинчиси турмуштук тажрыйбадан үйрөнүп алган акыл эс. Экинчисине үйрөнүү мүмкүн, бирок табигат берген акыл эс бул даңктуу жана баарынан улук жараткандын табириги. Ага окуп жете албайсың. Эгер сага даңктуу жана улуу жараткан табигый акыл берсе, бул сен үчүн улуу бакты. Анда турмушту дагы үйрөнүп, акыл эсиңди байыт жана аны табигый жөндөмүң менен айкаштырсаң, өз мезгилиңдин чилистени болосуң. Эгер табият акыл эс бербесе, анда мен да, сен өзүң да, башка бирөө да эч нерсе кыла албайт. Анда турмуштук тажрыйбадан үйрөнгөндү унутпа. Колуңдан келишинче окуп үйрөн. Ошондо даанышмандардын бири болбосоң да, жок дегенде кем акылдын бири болбойсуң. Эч нерсеге жетпегенден көрө, бул айтылган экөөнүн бирине жеткениң артык. Айтылган эмеспи? Эгер атасы жок болсо, өгөй атадан өткөн эч ким жок. Эми акылдуу болом десең, накыл сөздөрдү үйрөн. Анткени накыл сөздөрдүн жардамы менен акылдуулукка үйрөнүү мүмкүн. Даанышман Аристотелден акылдын күчү эмнеде деп сурашканда, ал баардык адамдардын күчү тамактан, акылдын күчү накыл сөздөрдөн деп жооп берген.
Ушинтип уулум эмне адатым болсо анын баарын бир китепке бириктирдим жана өзүм билген түрдүү илим, көркөм өнөр, түркүн өнөрчүлүк жөнүндө бул китептин 44 бабына жайгаштырдым. Уулум, билип ал, балалык күнүмдөн картайганга чейин менде мындай бир адатым бар эле. Өмүрүмдүн 63 жылын да ушундай жолойдо жана ушул таризде өткөрдүм. Мен бул китепти 475 жылы жаза баштадым. Ушундан кийин да Кудай өмүр берсе, көзүм тирүүсүндө ушундай калыпта өтөм жана өзүмө эмнени жакшы десем, аны сен үчүн да жакшы деп билем. Эгер сен мындан жакшы аада салттарды жана касиеттерди тапсаң, өзүң туура көргөнүңдү тандап ал. Эгер таппасаң, менин кеңешимди жана асаат сөздөрүмдү жүрөгүңдүн кулагы менен аңдап түшүн жана аларга баш ий. Эгер укпай койсоң жана кабыл албасаң, сени мажбурлай албайм. Кимди Кудай бактылуу жаратса, ал окуйт жана түшүнөт. Себеби мунун баары эки дүйнөдөгү бактылуулардын белгиси. Жараткан ал касиеттүү жана улуу боло берсин. Мага жана сага жароокер болсун жана менин жакшы ыкласым сага таасир этсин. Мухаммед пайгамбар анын үй бүлөсү жана анын тазалыгы үчүн Алла улуу ыкыбалын бөлсүн. Аллага дүйнөнүн ээсине даңк